Ош шаарынын мэрия тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Алардын арасында жакшы деген бага татыктуу маалыматтар арбын. Биздин редакциянын кабарчыларына дагы Ош шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына барып иштеп жаткан иштерине күбө болушту. Бул ишкананын жылуулук менен камсыздоо радиусу өтө чоң жана аткарган иштери сапаты жагынан алда канча жогору турган от казандарды орнотконго жетишкен ишкана. Муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасында бүгүнкү күндө оперативдүү тейлөөдө 83 от казан бар. Анын ичинен 18 электр отунда иштейт, калганы көмүр отунда иштейт да. Эми акыркы 3 жылдын ичинде Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы көп ийгиликтерге жетишти. Негизи алганда биздин муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы хозрасчетный ишкана болгонун себеби биз өзүбүз каржылап өзүбүздү бүгүнкү күндө өзүбүздүн күчүбүз менен элди жылуулук менен үзүлтүксүз берип келип жатабыз. Негизинен алганда салыштырмалуу айткандай 3 жыл ичинде 3 жыл мурун бизде абоненттин саны 6700 болсо бүгүнкү күндө 14000 абонент болду. Бул не демекчи? Бул менен биз сапаттуу сандан эмес сапаттууга өттүк, сапаттуу жылуулук беришке. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө абонент саны өсүүдө. Айтылган от казандарды барып иштеп жаткан жеринен күбө болдук. Мурдагы эскерген от казандар эмес экени анык болуп, ананда көмүр менен иштей турган от казандардын түтүн чыгуучу мооруна атайын ышты жана түтүндөн чыга турган зыяндуу заттарды кармап кала турган чыпкалар орнотулганын айтып беришти. Электр отунда иштеген от казан үйөрөки. Бунун мощносту боюнча 2500 киловаттык до котелу ошол демен. Бул ушул Юго-Восток районунун Санова Петрова үйлөрүнө жылуулук берет. Мына биздин температура график бул менен ошо кышында наружу эшиктеги температурага карап ошого жараша температура беребиз эмеге үйлөргө. Температура графигибиз бар. Сол аркылуу иштейбиз. Gaz menен иштеген от казаныбыз мына көрсөңүздөр болот. Бул 6 үйгө жылуулук берет. Мына ошол биздин сетевой насосторубуз ушул сууну ысыт, котелдон ысыт чыккан суу ушул сетевой насостор менен үйлөргө жеткирип беребиз. Бул жерде деле ошол күндүзгү температурага жараша жылуулук беребиз, температурный график менен. Бул жерде иштеген операторлор постоянно ушул от казандарды көзөмөлдөп турушат. Бул модулдук от казан. Бунун кубаттуулугу 0,4 калориялык. Анан бунун золоулавительдери башкача. Мына ошол түтүндөрдү кармап кала турган демеси баягы ыштар, жолдорду өзүнө тартып, анан мына жерден кармап деме болот. Анан мен силерге түшүндүрүп кетсем, жолоулавительдеринде биз мондай жаңы өзүбүз неме тапкан немелерибиз. Мына менен суу келет, суу менен мына бул дымоходко суу менен баягы жолдорду кармап калат дагы. Анан ушул мына немеге түшүрүп турат. Анан кийин немеге только пар гана чыгат да. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп. Бир сезонго 200 тоннага жакын көмүр расход кылат. Ошого жараша эмеси бар. Айына бир 40 тоннадан 50 тоннага чейин көмүр отун жагабыз.
эр эмгегин жер жебейт дейт же болбосо эмгегибизди ушул жерде турган биздин коллективдин ошто муниципалдык камсыздоо ишканасынын биринчилерден болгон көйгөй элди кыштан аман эсен алып чыгуу. Ошон үчүн биз ушу аракет кылдык, ошо татыктуу болушка аракет кылдык. Ушу эмгегибизди баалап, бизде ушу жергиликтүү бийлик, Ош шаардык мэриясы, Ош шаарынын эли, ушу биздин кызматкерлердин биздин кылып аткан иштерибизди көрүп, өздөрүнүн сунуштарын берип, ошонун жыйынтыктары боюнча алганда дагы биз үлгүлүү болуппуз. Ошон үчүн быйыл биздин ишканага Оштогу эң мыкты муниципалдык ишкана деген номинацияны бизге берди. Бул менен мен не демекчимин? Бул менен бизге чек болбойт. Мына дагы бизге стимул болду. Мындан ары дагы жакшы иштешке, элдин кызматын кылганга аракет кылабыз.